Новопокровканын негизги көчөсүнөн 500 метр гана аралыкта жайгашкан ушундай соонун курулуп бүтөйүн деп калган үйү сатка чыкты. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта баардык коммуникациялар кирген, суусу, свети, газынан бери. Жана ошондой эле үйдө атайын ушундай септик каралган, жапжаңы болуп тазаланып бүткөн. Көчө тараптан границаларын тез-тезден сиздерге көрсөтө калайын. Мына көчө тараптан өзүңүздөр көрүп турган Еврозабор, сол жак границасы. Жана белгилеп кетчү нерсе, ушул жери өзүңөр көргөн кошунанын ушул заборунун бурчунан баштап тигил курулуштун бурчуна чейин тозулат экен алды жагы. Ал эми үйдүн арка жагы эки капталы, баардыгы белгилүү болуп, бийик заборлор менен курчалган. Бул үйгө келүү үчүн өзүңүздөр көрүп тургандай Новопокровка борбордук көчө. Бул партнер нефть заправкасына ориентир кыла бересиздер, же болбосо ушул турган дүкөнгө ориентир кыла берип, ушул көчөнүн аты Московский көчөсү. Московский көчөсү менен 500 метр жүрсөңүздөр Алматинская көчөсү болот. Ошол көчөдөн оң жакка киргенде 200 метрден кийин биздин сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Өзүңүздөр көргөндө үй өзүм үчүн деп салынып жаткандай, терезелери панорамный, стандарт, строго стандарт менен. Үйдүн сыртында негизги эшикке жанаша эле топкабыз жайгашыптыр. Эми негизги эшиктен кире турган болсок, киргенде эле бизди ушундай кенен холлубуз күтүп алат. Ал эми ушул холлдон оң жакка биз баса турган болсок, кухнябыз жайгашкан. Өзүңүздөр байкасаңыздар, потолоктору бийик, 3-20 метрде стандарт экен да. Белгилеп кетчү нерсе, үйдө негизи жумуштары мындайча айтканда 90%га деле бүтүп калган. Сиздер келсеңиздер, стенасын краскага ылайыктап, же болбосо шпаклевка тартып туруп эле обой чаптай бересиздер. Киргенде эле ушундай бизди кенен холл күтүп алат. Холлдон сол тарапка баса турган болсок, үйдүн ичиндеги санузелибиз жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп тургандай, кафелдери басылып, суулары баардыгы кирген. Холлдон эле санузелден кийинки бөлмөбүз ушундай кенен залыбыз жайгашкан. Байкаганыңыздардай, бул жакта мына терезелери коюлган, ал эми эшиктери дагы алынып келинген, баардыгы калат. Эми холлдон түз жүрө турган болсок, ушундай спальный же болбосо балдар уктоочу бөлмөбүз да жайгашкан. Потолоктордо эле байкаганымдай уже менин оюмча сиздер өзүңүздөр каалагандай кылып жасап алышка уже даяр эле турат. Ал эми бул бурчубузда холлдон киргенде эле атайын гардеробная бөлмөсү болуп бөлүнгөн. Жана ушул жерден эле дагы биз оңго жүрө турган болсок, ата-энелер уктоочу бөлмө катары бүтүрүп алсаңыздар болот, шыгып өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Бул үйүбүздүн жайгашкан локациясында жакын аралыкта мектеп, бала бакчалар деле бар, келүү үчүн жолдор деле асфальт төшөлгөн. Өзүңүздөр дагы бир жолу кайталап айтып кетейин, өзүңүздөр көргөндө үйдүн ички жумуштары деле 85-90%га бүтүп калган. Эгерде ушул үй сизди кызыктырган болсо, ээси менен түзмө-түз байланыша бересиздер. Ээсинин номери 0703 35 06 32. Баасы $100,000 деп коюлуп атат. Дагы жакшылап сүйлөшсөңүздөр ылдыйлап түшүп берем дейт.